Кыргызстан кереметтүү тоолуу өлкө. Республиканын аянты 2000 квадрат километр 90%дан ашыгын тоолор элеп турат. Климаттык алкактарга туш болушат. Чөлдүн ысык деми, ийне жалбырактуу салкын арча токойлоруна ар түркүн чөптүү жерлери бар. Чөлдүн ысык деми, ийне жалбырактуу салкын арча токойлору ар түркүн чөптүү жерлери бар. Мөңгүлөрдөн өтө музак шаркыраган дарыялар жаралат. Өлкөдө 2000ден ашык көл жана жасалма суу сактагычтар бар. Алардын көпчүлүгү суу агып чыгуучу жана таза суулуу көлдөр. Ушуга жараша табигый кырсыктардын саны арбын. Бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагында 14 миңден ашуун кооптуу аймактар бар. Алар жер көчкү, суу ташкындары, жер титирөө, кар көчкү жана башка жаратылыш кырсыктары. Өлкөдө жыл сайын 300гө жакын түрдүү жаратылыш кырсыктары катталып турат. Табигаттын терс көрүнүштөрү экономикага бир топ чыгым алып келбестен, адам өмүрүн да алып кеткен учурлар катталган. Сел суу ташкындары өлкөнүн бардык аймактарында коркунуч туудурушу мүмкүн. Өлкө боюнча бүгүнкү күндө 4554 жер көчкү коркунучу бар объекттер бар болсо, анын 1204-ü калктуу конуштарда коркунуч туудурат. Ал эми сел суу ташкындары коркунучу бар делген 3103 дарыя бар. 1-июль Кыргыз Республикасында куткаруучулар күнү. Куткаруучулар кызматы жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөнүнө туура 28 жыл толуп отурат. Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар менен күрөшө турган мамлекеттик органды түзүү зарылдыгынан улам Кыргыз өкмөтү 1991 жылдын 1-июлундагы номер 317 токтому менен Министрлер комитетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиясы түзүлгөн. 2005 жылга чейин аталган комитет бир нече жолу өзгөрүп, 1993 жылы 27 майында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен комиссиясынын курамына жарандык коргонуу башкармалыгы өткөрүлүп берилет. 1996 жылы өзгөчө кырдаалдар жарандык коргонуу боюнча министрлиги, 2005 жылы президенттин жарлыгы менен кайрадан өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп түзүлгөн. Жаратылыш кырсыктары өлкөнүн түштүк жергесинде көбүрөөк басымдуулук кылгандыктан калкка жеринде жардам көрсөтүү үчүн министрликтин башкы кеңсеси алгач Ош шаарында жайгаштырылган. Министрлик бүгүнкү күндө коркунучтуу табигый техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуу иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо, өзгөчө кырдаалдарда алдын алуу, коргоо иш-чараларды өткөрүү, издеп куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүп келет. Министрликте этап менен өрт куткаруу кызматтарын түзүү жана аларды материалдык техникалык жактан жабдуу боюнча жумуштар жүргүзүлүп келет. Маселен, жалпы суммасы 2.321.400 сом акча каражатына өрт жеңчеси алынды. Жалпы министрликтин өрт куткаруу бөлүктөрү өрт өчүрүүнүн күжүрмөн кийимдери менен камсыздалды. Тактап кеткенде 1553 комплект, жалпы суммасы 13.776.000 сомду түздү. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Борбордук Азиядагы регионалдык кызматташтыкты жана Кыргыз Республикасында тобокелдиктерди комплекстүү башкаруунун потенциалын чыңдоо долбоорунун алкагында кайтарымсыз негизде 22 бирдик Nissan пикап үлгүсүндөгү авариялык куткаруу автоунаасы жабдуулары менен алынып камсыздалды. Республиканын аймагы боюнча 3 өрт куткаруу кызматынын имараты курулуп бүттү жана 7 өрт куткаруу бөлүктөрүнүн имараттарынын курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Дүйнөлүк банк тарабынан министрликтин өрт куткаруу суучулдар кызматынын потенциалын күчөтүү максатында 13 миллион сомдон ашуун акча каражатына атайын издеп куткаруу иш-чараларына колдонулуучу куткаруучу шаймандар алынды. Министрликтин аскер кызматкерлерин турак жай менен камсыздоо максатында Нарын шаарында жана Жалал Абад шаарында 4 кабаттуу 24 батирлүү көп кабаттуу турак үй курулуп, кызматкерлер камсыздалды. Бүгүнкү күндө аскер кызматкерлерин социалдык жактан камсыздоо максатында Бишкек шаарына да көп кабаттуу турак жай
куруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Капиталдык курулуш оңдоп калыбына келтирүү жана авариялык калыбына келтирүү жумуштары, коргоочу курулмаларды куруу, жээктерди бекемдөө жумуштары 2019 жылга карата 54 объектте жүргүзүү мерчемделип, 5 ай ичинде өлкөнүн бардык областтарында 39 объектте жумуш жүргөн. Жыйынтыгында сел суу ташкындарынан 6781 кожолук жана 6100 гектар айыл чарба аянттары корголду. Ал эми атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу 2019 жылдагы болжолдуу планына 317 объект кирип, 5 ай ичинде республика боюнча 204 объектте иш-чаралар жүргүзүлүп, 160 объектиде иш бүткөн. Бакыт Черикчиев 8 жылдан ашык убакыттан бери өрт өчүрүүчү болуп эмгектенет. Анын эң башкы милдети адам өмүрүн жалындаган отко карабай куткарып калуу. Айтымында күнүмдүк жумушта өрт өчүрүү маалында түрдүү окуялар кездешет. Айрым учурда түтүндөн эс учун жоготуп койгон жарандарга биринчи жардам беребиз дейт. Бактыбек 2016 жылы февраль айында курулушчулар шаарчасында 5 кабаттуу имаратта өрт катталып, бир топ адамды сыртка алып чыгышкан. Ошол учурда элдин баары тышка чыккан соң туман каптаган үйдүн ичинде 5 айлык бала жалгыз калып калган. Бакыт ошол учурда эрдик менен жаш наристени аман эсен сыртка алып чыгып берген. Мындай окуялар Бакыттын жашоосунда көп кездешээрин айтат. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт куткаруучулары материалдык баалуулуктарды сактап калууга да болгон аракеттерин жумшап келишет. Эки жашка чыгып калган баланы шок абалында ата энеси таштап 4-чү этаждан тышка чыгып качып кетиштир. Тыштан кире албай туруптур биз барсак. Анан биз өзүбүздүн аппараттарыбыз болот, атайын өрткө кийүүчү, ошону кийип алып чыктык, 4-чү этажга чыгып, анан кирсек бала үйдүн ичинде жаткан экен, байкуш. Үйдүн ичинде аябай уже көрүнбөй баштаптыр. Анан баланы алып эле эме менен түшөлү дедик. Через балкон менен бизде ар кандай эвакуация кылчу лестницаларыбыз бар да, шаттларыбыз. Анан байкап эле аппарат менен эмени полотенцаны ваннага суулап эле кичинекей баланын бетине жаап, эме кылбасын, жутуп албасын деп ороп туруп, ошондо алып түштүм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине өлкө аймагындагы коопсуздукту, калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин чечүү максатында кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалымат башкаруу системасы иш алып барууда. Мамлекеттик нөөмөт диспетчердик 112 кызматы бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасы төмөнкү негизги компоненттери болуп, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлорун өнүктүрүү, калкты маалымдоо жана кабардандыруу боюнча жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы болуп саналат. Бүгүнкү күнү кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлору республиканын бардык региондорунда иштөөдө. Онлайн режиминде ыкчам башкаруу чечимдеринин кабыл алынышына да көмөк көрсөтөт. 28 жылдык тарыхы бар өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул жылдар аралыгында 100 миңдеген адамдардын өмүрүн куткарып, жарандарыбызга жана мамлекетибизге миллиарддаган сомго барабар болгон материалдык баалуулуктарды сактап келишет. Өрттөн, суудан, абадан, тоодон, таштан, кардан жана техногендик мүнөздөгү кырсыктардын бардык түрлөрүнөн адамдарды жана материалдык баалуулуктарды сактап, куткарып калууда жүктөлгөн калкты жана аймактарды коргоо иштерин мыкты аткарып келишет. Кыргызстандын жалпы куткаруучулары кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Kızmatı